Саламатсыздарбы? Биздин каналдын катталуучулары, Универсал KG YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо сиздер менен аджика жасоону бөлүшөм. Аджиканын кандай жасоон жолун көрсөтөм. Аджика үчүн бизге свежий продуктылар керектелет. Свежий жашуучалар 6 баш помидор, 5 калемпир, 3 баш чеснок керектелет. Мынакей биз алгач помидорлорду, перецти, калемпирди жууп тазалап, кесип алабыз, тазалабыз. Помидорду кандай кылып беш бурчтук кылып кесип алабыз. Помидорду жара экиге бөлүп алабыз. Мынакей помидорду дагы туурап алдык. Эми калемпирди ушул боюнча эле бүтүн салабыз, бүтүн салабыз, чеснокту бүтүн салабыз, эк туурагычтан өткөрөбүз. Мына мясорубкадан өткөзүп баштайбыз. Мясорубкадан өткөзүп жатканда аралаштырып салабыз муну. Помидордун үстүнөн калемпир, андан кийин чеснок баарын аралаштырып өткөзүп алабыз. Мынакей тартып бүтөйүн деп калдык. Бул аджиканын түрү. Аджиканын эми көптөгөн түрлөрү бар да, кайнатылып, куурулуп жасалган, консервировать этип банкаларга коюлган. Бул свежий аджика, свежий түрү. Бул аджиканын витаминдер сакталат. Помидор, чеснок, өзүңүздөр билесиздер, калемпирлер азыр витаминге бай ушул айларда. Эгер көпкө сактайм десеңиздер, күзүндө жасасаңыздар, күзүндө 1 таблетка аспиринди майдалап кошуп алсаңыздар болот. Мына аджикагачы майдалап кошуп алсаңыздар көпкө чейин сакталат. Күз айында жасасаңыздар. Көпкө чейин сактайм десеңиздер, сөзсүз аспиринден 1 таблетка кошуп аласыздар. Аспирин аджиканы ачытпайт, көпкө чейин сакталышына көмөктөшөт. Бул аджикага эч кандай туз, мурч кошпоңуздар, себеби мурч менен туз аджиканын тез бузулушуна себеп болуп калышы мүмкүн. Аджикага азыр мен жана айтып кетпедимби, күзүндө жасалса кошсоңуздар болот деп? Жок, бул жакта повар жигит аджикага азыр деле кошуп койсо болот деп, мына 1 таблетка аспиринди талкалап, антип кошоюн деп жатат. Кошкондон кийин эмне кылабыз? Аралаштыруу 15 мүнөткө коюп дайын болуш үчүн. 15 мүнөткө коюп коебуз. Аябай даамдуу болсо керек.
Мынакей 15 минутта өтүп даяр болду. Ачыка тамак ашка колдоно берсеңиздер болот, тамак ашка салсаңыздар болот, чай менен нанга сыйпап жесеңиздер болот. Эгер ушул видео жакса, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Эмеки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.